Азыр биз кыргыздын сөзүн билбейт экенбиз. Жумуш кылсаң муда акыл, иштей көрбө илдекер. Илдекерди да түшүнбөйбүз, муданы да түшүнбөйбүз. Аю шашыр дегенди мен Касымбековдун чыгармаларынан окудум эле, түшүнбөйт элем, бирок барып, аксыга барып түшүнүп келдим. Биз өзүбүздүн тилди өзүбүз билбейбиз. Азыр подъездерде сүйлөгөндөр бар, жалаң орусча сүйлөп чоңоюп атат кайра балдар. Чоң атам билгендин 50%-ын атам билбесе, атам билгендин 50%-ын мен билбесе, мен билгендин 70%-ын балам билбесе, анан кантип элди сактайбыз? Азырчы бир программа керек. Кыргыз дегенди кимди түшүнөсүң деген программа керек. Чындап эле кыргыз эли дегенде дүйнөнү эмнени түшүнүш керек? Мисалы Кавказ дегенде биз түшүнөбүз, чечендин кыздарын эч ким кафеге чакыра албайт экен. Анткени жигиттеринде намыс бар, тилин сактайт, ыйманын сактайт, адебин, намысын сактайт. А биз болсо же тилибизди сактабасак, же маданиятыбызды сактабасак, же ынтымагыбызды сактабасак, кантип эл болобуз? Ошон үчүн бизге биримдик берсин, ынтымак берсин. Ушуну тилейли. Ынтымак бар жерде ырыс бар, оомат, дөөлөт бар. Ынтымактуу элдин тилеген кабыл кылат экен. Жараткан периштени жиберет экен, ырыскыны берип кел деп, бирок ырыскыны адресатын таба албай келет экен. Ырыскы кимге келет? Ынтымактууга келет, ыймандууга келет, күнөө кылбаганга келет, көзүн, тилин сактаганга келет. Анан ырыскын алып келсе, ушакташып атабыз, тилди сактабай атабыз. Жаман нерселерди көрүп атабыз, көздү сактабай атабыз. Бирлөрдүн жаласын угуп атабыз, кулакты сактабай атабыз. Бутту сактабай атабыз. Арамбы, оңбу, солбу. Анан таппай койдум. Сен айткан жок экен деп туруп ырыскыны кайра көтөрүп кетет экен. Урушуп атабыз, бири-бирибиздин аркабыздан жаман сөздөрдү сүйлөп атабыз. Ошон үчүнчү баланын тарбиясы өтө маанилүү нерсе. Байкасаңыздар, ата үчүн бала жооп бербейт, бирок бала үчүн ата жооп берет. Биринчиси ошол. Ата үчүн бала жооп бербейт, бирок бала үчүн ата жооп берет. Анын кандай чыгып калса, тирүүсүндө эле азабын тарта баштайт. Айтат го, баласы жакшы чыкса дейт, атасы жаман болсо дагы төрдө отуруп сый табат дейт. Баласы жаман чыкса, ат үстүнөн ит кабат деп коет. Төө үстүнөн ит кабат. Бул бекер сөз эмес. Ошон үчүн ушундай бир тилек кылалы, бизден кийинкилер бизден жакшы болсун. Билесиздерби, Абай Кунанбаевдин атасы менен сүйлөшкөн сөзү бар дейт, балким башка бирөөдүр, адашып жаткандырмын. Ошондо айткан экен, ата мен сизден өткөн жокмунбу десе, балам азырынча өтө элексиң деп. Неге десе, болбосо илими, билими, таанымалдуулугу, даңазасы, кылган эмгеги, коомдук ишмердүүлүгү асман менен жерде атасы менен. Бирок мага жете элексиң дейт. Эмнеге жете элексиң дегенде, сен мендей бала тарбияла, андан кийин мага жетесиң деген экен. Сен мендей бала тарбияла, андан кийин мага жетесиң деп. Азырчы тарбияны таштап койдук. Ушул мен өзгөндөн укканмын. Биз балдарды багып атабыз, баланы бакпа, итти бак, атты бак, баланы тарбияла деген сөздү жактан уккам. Ошогочу тарбия деген, мен ойлодум эле, тарбия деген анткен, мынткен, антпеген, мынтпеген. Тарбия деген өзүңдү тарбиялай бер, бала көрүп өзү тарбиялай берет экен. Сүйлөгөнүң башка, кылганың башка. Баладан өткөн тамырчы жок, баладан өткөн микроскоп жок, баарын байкап турат экен. Ошон үчүнчү жалган сүйлөбө деп туруп өзүң жалган сүйлөп атсаң, чын китеп оку деп айтасың, өмүрүңдө өзүң бир китеп ачпасаң, балаң китеп окуйбу? Сен сериал көрүп отурасың, түрк сериалдарын, Бразилия сериалдарын, Корей сериалдарын. Күйөөң болсо сотканы карап алып UFC көрүп атат. Анан балаң келип сериал көрсө сен да айтасың, барып оку деп. Сотканы караса сен дагы бир айтасың, барып оку деп. Аны текшербейсиң деле. Кирип кетет, билгенин кылып атат. Мурда биз 17-18 жашта ойлонуп алып, эсибизден танып калган нерселерди жаш балдар 3 жашында соткадан көрүп түшүнүп алып атат азыр. Кулак менен топтогон, жылдап топтогон ыйман, билим көздөн бат эле чыгып кетет. Көз бир жагы эң чоң береке. Бирок каптын жыртыгындай. Эгерде капта жыртык болсо, ун салсаң, будай салсаң төгүлүп калат. Ошол сыяктуу, эгерде көзүң менен арам адалды көрө берсең, көздү аябасаң, сактабасаң, акыл менен топтогонуң, ыйман менен топтогонуң баардыгы акырын чыгып кетет экен. Эмне үчүн көз азиздерди карасаң, телефонду жатка билишет. 5-600 телефонду. Анткени көздү сактайт, жараткан зээнди берген, памятты берген, акылды берген. А биз болсо көздү сактабай отуруп, азыр аялың телефонду билбейсиң, апаң телефонду жатка билбейсиң. Ошон үчүн мен суранат элем, балдарга тарбия берели, балдарга тарбия бериштин эң жакшы жолу өзүң ошол тарбияны өзүң алышың керек экен. Күн сайын адам бол. Бекеринен аялыңа балаңдын көзүнчө оозуна жүзүм салып кой, анча-мынча тамак берип кой. Эмнеге? Балаң да чоңойгондо аялың ушундай мамиле кылсын. А биз болсо оңураябыз, олураябыз, өтө орой мамиле кылабыз. Оройлук, сараңдык, корстук бул өтө жаман. Адамдын жаман болушуна жетиштүү. Анча-мынча бир ойлор келди эле. Тарбия аялды тандагандан башталат экен.
Кыргызда бир сөз бар го, апасы жакшынын баары жакшы, атасы жакшынын бири жакшы. Же болбосо апасы жамандын баары жаман, атасы жамандын бири жаман деген. Эми дагы бир сөздөр бар, ал сөздөрдү айта албайм, улуу сөздү уят жок болсо дагы. Жаман, жакшы деген бир. Айтор аял жакшы болсо, ошон үчүн үйлөнөрдө бул жерде жигиттер турат. Сүйүп калдым, күйүп калдым, көзү жакты, жыты жакты, келбети жакты эмес. Келечекте балдарыма кандай апа болот, ошондо ойлоныш керек экен. Ошон үчүн тектүү жер деген бекер эмес, эр тагайын тартат деген маанилүү. Ыймандуусун, эртең бүрсүгүнү даараты жок баланы эмизбей турганын, баласына илимди, адепти, баланын көзүнчө силерди сыйлай турганын тандагыла деп бекер айтпайт. Чубак ажеке айтат бир убакта. Менден сурап калды дейт, жоолукчан, бирок жоолугу жок. Жоолукчан бир аз мындай билими мындай болуп атат, адеби мындай болуп атат, а жоолугу жок болсо теги жакшы экен, тарбиясы жакшы экен. Эмне кылайын дегенде сен беркисин тандай бер дегем дейт. Кудай кааласа жолукту салынат. Ошон үчүнчү азыр эми карап көрүңүздөр, билим да маанилүү, ыйман эң маанилүү. Ошо айкалыштар балдар тарбиялаганга эң сонун апалар табыш керек экен. Экинчи, биринчи эле эмизгенде дароо эмчекти салба дейт. Ыйлайт го бала төрөлөр менен. Бир аз ыйлатыш керек экен. Бир аз сурантыш керек экен. Дароо оозунан чыкканда аткара берсең, баланы бузуштун жолу ошол, баланы жоготуштун жолу ошол экен. Бу дүйнөгө келери менен апанын ичинде Алла Таала рызкыны жөн эле берип аткан, ыйлатпай, суратпай эле берип аткан. Бу дүйнөгө келди, бул башка дүйнө. Ошону бала келер менен түшүнсө, эң сонун тарбия ошол болот экен. Ошон үчүн бир аз эзилип калгыча, көгөрүп калгыча эмес, бир аз ыйлатып туруп берген, ошол жакшы болот экен. Анан дагы бир нерсе бар. Бала төрөлөт, бир жумадан кийинби, 2 жумадан кийинби, 1 айдан кийинби үйгө молдо чакырып туруп азан айтабыз. Бала төрөлгөндө биринчи эле уккан азан болуш керек. Азанды баардыгыңар билесиңер. Мен кыздарым төрөлгөндө роддомдон ким төрөтсө ошого көтөртүп туруп биринчи эле азан айтып коем. Оң кулагына азан, сол кулагына камат. Бул өмүр дейт. Болгону азан менен намаздын ортосундагы өмүр экен. Ошончо эле экен. Карасаң, азан айтылды, камат айтылды, бирок намаз окулган жок. Адам көз өткөндө азаны жок, каматы жок, бирок намаз окулат. Көрсө ошол намазга даярдап коет экенсиң. Адам кетиш үчүн төрөлөт экен, өтүш үчүн төрөлөт экен. Ошон үчүн кандай жашасаң ошондой өлөсүң деген сөз бекер эмес.